Ассаламу алейкум. Соқлықта мына Айнагүл эже мүмкүнчүлүгү чектелген сахарный диабеттен мына бир бутун кескен экен. Ошол больницада жатып өзүнө окшогон мына Меримка чыгарганбыз мурун тоже. Бир буту 4 жашында эле КамАЗ коюп кетип 4 жашынан бери жок. Ана Меримка тоже токмоктон экен. Ошондой кыздар чогултуп мына монтип швейный цех ачыптыр. Соклуктан 4000ге ушул үйдү снимать этип. Эми эмне керек? Бардыгы керек дейт. Продукты да керек, шампунь, зубный паста, мыломоющий бардыгы керек экен. Эң негизгиси машина, кийим тиккен машина болсо, дагы көп кыздар иштейбиз деп атыптыр. Ошондойлорду алып берсек, эжеке дагы ушул өндүрүшүн чоңойтсо, эжекенин